Кандайсыңар достор? Мен Жаныбек Абидетегин. Биз Грузияга антип реформа жасай алуу китеби боюнча айтып берүүбүздү улантабыз. Мурунку видеобузда биз мамлекеттик аппаратты кыскарттык, айлык акыны көбөйттүк. Эми акчаны кайдан табабыз? Албетте, мамлекеттик мүлктөрдү сатабыз, менчиктештиребиз. Менчиктештирүү деген эмне? Менчиктештирүү деген бул биз түшүнгөн кайсы бир нерсени экинчи бирөөнө сатуу жана бүттү. Жок, бул эмес. Менчиктештирүү бул мамлекетке эң чоң үч натыйжаны бере турган нерсе. Биринчиси бул мамлекеттик бюджетти толтурат. Экинчиси мамлекеттик менчиктин жеке менчикке өтүүсү. Бул өз кезегинде жеке сектордун өсүп өнүүсүнө алып келет. Ал эми үчүнчүсү мамлекет менен акчанын кездешкен жеринде пайда болуп келе жаткан коррупциянын жана аны менен күрөшүү. Мына менчиктештирүү ушул бизге үч чоң натыйжаны берет. Грузия кантип муну ишке ашырды? Мына ошол кездеги эң мыкты реформаторлордун бири бул Каха Бендукидзе. Ал Орусияда бизнесмен болчу. Ушу Грузияга ушул реформаларды жасоо үчүн келген жана ал ошол учактан түшүп келатканда бир аябагандай жакшы бир сөздү айткан. Ал эмне деген сөз десеңиз, ал абийирден башкасынын бардыгын сатса болот деп айткан. Мына грузин реформаторлору ушул сөздү туу тутуп, менчиктештирүү процессин баштаган. Анан Каха Бендукидзе ушул китебинде эскерет. Ал премьер-министр жана башка негизги министрлердин бардыгын чогултуп, мамлекеттик объекттерди саталы деген. Ошондо алар талкууга киришкен, кызыл чеке болуп, талкуу болуп, талашып, тартышып, айтор муну сатсак болбойт, мамлекеттик көз карандысынан ажырайбыз, андай мындай, айтор ушуну аябай кызуу талкуу болгон. Ошондо анан эки тизгин бир чылбырды Каха Бендукидзе өзү колго алып, тактага ар бир мамлекеттик мүлк канча турарын жана кайсы бага сатыларын, кандай сатыларын түшүндүрүп, анан бир сумманы жазган. Мына ошондо бардыгынын эки көзү төрт болуп, көздөрү умаштай ачылган. Ал кайсы сумма десеңиз, ал $700 миллион. Эмне үчүн алардын көздөрү умаштай ачылган? Анткени ошол кездеги Грузиянын бюджети $400 миллион болчу. Эми элестетип көрүңүз. $400 миллион бюджетке ээ мамлекеттин ичинде $700 миллион сатыла турган мамлекеттик мүлктөр турат. Мына ушуну алар буга чейин көрө да алышкан эмес, элестете да алышкан эмес. Мына реформатордун негизги күчү ушунда. Ал эми бизде эмне болуп жатат? Мисалы, 3-4 жыл мурун биз кыргыз газды символикалуу түрдө $1 Орусиянын Газпром ишканасына сатканбыз. Бүгүнкү күндө биз натыйжасын көрүп жатабызбы? Албетте көрүп жатабыз. Алыскы жакынкы аймактарга газ жетип жатат. Инфраструктура өнүгүп жатат. Анан көз карандысыздыкка кайсы бир деңгээлде ээ болдук газ жагынан. Анткени убагында биз кошуна мамлекеттин көзүн карап, газ жагынан аябагандай кыйналчубуз. Жана башка бизнестер, жана башка нерселер өнүгүп жатат. Ушул газдын чечилүүсү менен. Бул бир мисал. Ал эми бүгүнкү күндө, мисалы, тескерисинче дүйнөлүк практикада көргөзүп жатса, мамлекеттик менчик, жеке менчикке, жеке секторго караганда натыйжасыз иштээрин көргөзүп жатканына карабай, артынан улам бир мамлекеттик мекеме ачылып жатат. Кыргыз туризм, УНА, мамлекеттик технологиялар бирдемке агенттиги айтор, тилиң да келбейт. Ушул сыяктуу мамлекеттик ишканалар ачылып атат. Керек болсо ал жерде иштегендер бүгүнкү күндө эмне үчүн ачылганын, эмне кыларын деле али түшүнө элек. Ал эми Грузия менчиктештирүүнүн арты менен ошол 2009 жылы Transparency International деген рейтинги боюнча 180 мамлекеттин ичинен 66 орунду ээлеген коррупцияны жойгону боюнча. Ошол кезде бюджеттин 12,9 эсеге көбөйтүшкөн. Бүгүнкү күндө Грузия кандай мамлекет жана биз кандай мамлекетпиз? Мына эми карап көрүңүз.
Кыргыз туризм ишканасы ачылды, туризм полициясы бизде ишке кирди. Бизде жылына болжолдо 2,5 миллиондой турист келсе, Грузияга бүгүнкү күндө 7 миллиондон 10 миллионго чейин туристтер келет. Эми ушул бардык ири стратегиялык объекттерди саттык, менчикке бердик. Кичинекейлерин чакан грузин ишкерлери сатып алса, чоңдорун башка эл аралык, башка мамлекеттин чоң ишкерлери сатып алган. Эми мамлекетти кантип көзөмөлдөйбүз? Менчиктештирилип кеткен объекттерди кантип өз көзөмөлүбүзгө алып, мамлекеттин бүтүндүгүн кантип сактайбыз? Мына мен эми ушуну эмки видеода айтып берем. Китеп Үнсүз мугалим. Мына ушу Үнсүз мугалим тууралуу мен каналымда айтып берем. Достор, каналга жазылгыла, комментарий калтыргыла, лайктан баскыла.